Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман тууганым, бүгүн дагы сиз менен биз бейишке кирүүгө себеп болчу ибадаттардын катарын улайбыз. Бүгүнкү үчүнчү ибадатыбыз бул дуа, дуа кылуу. Аллах Тааладан бейишти сурап, жана тозоктон коргоо тилеп көп дуа кылыштык. Бул да инсандын бейишке кирүүсүнө эң чоң себепкер болот. Анткени дуа бул ибадаттардын чучугу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мындай деп кабар берет: "Ад-дуау мухул ибада". Дуа кылуу бул ибадаттардын өзөгү, ибадаттардын чучугу дейт. Жана ошондой эле дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааладан бейишти тилеп, Аллах Тааладан тозоктон коргоо тилеп көп дуа кылуучу. Жана ошондой эле дагы өз сахабаларына ошол дуаларды үйрөтүүчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуа кылган дуаларынан келет. Айша энебиз кабар берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп дуа кылуучу дейт: "Аллахумма инни ас'алукал жанна ва ма карраба илейха мин каулин ау амалин ва аузу бика минан нар ва ма карраба илейха мин каулин ау амалин". Аллахым, мен сенден бейишти сураймын. Жана бейишке алып баруучу, бейишке жакындатуучу сөздөрдү жана иш амалдарды сураймын. Жана мен сенден дозоктон коргоо сураймын. Жана дозоктон алыстатуучу, дозокко жакындатуучу сөздөрдөн жана иш аракеттерден коргоо тилеймин деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар дайым дуа кылчу дейт. Демек, Аллах Тааладан биз бейишти тилеп сурашыбыз керек экен. Ошо менен биргеликте дагы бейишке алып баруучу амалдарга, ибадаттарга Аллах Таала бизге жардам бермелигин тилеп сурашыбыз керек. Анткени биз канчалык аракет кылган менен, бирок Аллах Таала бизге жардам бербей турган болсо, Аллах Таала бизди жардамсыз таштап кое турган болсо, биз эч ким эмеспиз. Ал ибадаттарды аткарыш биздин колдон келбейт. Жана ошондой эле дагы биз Аллах Тааладан тозоктон коргоо тилеп, жана тозокко алып баруучу амалдарды бизден алыс кылуусун тилеп сурашыбыз керек. Жана дуа менен биргеликте эле биз ошол ибадаттарга аракет кылышыбыз керек. Андан кийинки хадисибизде Анас ибн Маликин ани Наби саллаллаху алейхи вассалам кала, Анас ибн Малик андан Аллах Таала разы болсун, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты дейт: "Мен саалаллахал джанната салата марратин". Ким Аллах Тааладан бейишти 3 ирет сурай турган болсо, чын ихлас менен, чын жүрөк менен, бейиштин бар экендигине ыйман келтирип, Аллах Тааланын бар экенине ыйман келтирип сурай турган болсо, калатил жанна. Анда бейиш Аллах Таала кайрылып дуа кылат дейт. Аллахумма адхилхул жанна. Аллахым бул пендеңди бейишке киргизгин деп дуа кылат дейт. Ва ман истажара минан нари салата маррат. Алем кимдегин тозоктон 3 ирет коргоо тилеп дуа кыла турган болсо, калатин нар. Анда тозок Аллах Таалага кайрылат. Аллахумма аджирху минан нар. Аллахым бул пендеңди тозоктон сактагыным деп дуа кылат дейт. Демек, биз да Аллах Тааладан бейишти сурап, тозоктон коргоо тиленип, 3 ирет болсун, андан да көп дуа кылып жүрүшүбүз керек. Ушул Пайгамбар кабар берген хадистерге түшүп кала турган болсок, биз үчүн эң сүйүнүчтүү. Андан кийинки хадисибизде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма мин абидин яқина юсбиху ва хайна йимси". Кандай бир пенде болбосун дейт, эрте менен таң аттырган кезде, же болбосо кеч киргизген кезде төмөндөгү дуаны айта турган болсо дейт: "Радиту биллахи роббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин набиян" деп айта турган болсо, мен Аллах Тааланын Роб экендигине, жана ислам динин дин экендигине, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар экендигине разымын деп айта турган болсо, "Фа ана заимун ла хиданна биядихи хатта адхилахул жанна". Мен ал адамга кепилдик беремин, ал адамдын колунан алып бейишке киргизип койгонго чейин дейт. Башка бир риваяттарына келет: "Ваджабат лахул жанна". Ал пендеге бейишке кириштик важип болуп калат дейт. Дагы бир башка риваяттарда келет: "Илля кана хаккан алаллахи ан юрдияху яумал кияма". Аллах Таала ал пендесин кыямат күндө сөзсүз түрдө ыраазы кылат дейт. Демек, бул дуа да өтө негизги дуалардан бири экен. Бул дуа эрте менен кечинде айтылат. Жана ошондой эле дагы кандай убакыт болбосун,
айтыла берет. Бир убакытка чектелбейт. Кайсы учурда дуа кыла турган болсоңуз дагы, ошол дуаны дуаңызга кошуп кыла турган болсоңуз, ошол хадиске эле кошулат. Жана ошондой эле дагы башка бир риваяттарда келет. Ким азанчыны уккандан кийин, азан айтып бүткөндөн кийин төмөндө дуаны кыла турган болсо, أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا деп дуа кыла турган болсо, гофира лаху, анын күнөөлөрү кечирилет деп пайгамбар саллаллаху алейхи хадистеринде келет. Демек, бул дуа дагы өтө улуу дуалардын катарында экен. Бул дуанын маанисине кыскача токтолуп өтө турган болсок, биринчи, радиту биллахи роббан. Аллах Тааланын Кудай экендигине мен ыраазымын дейт. Аллах Таала бул ааламдардын баарын өзү башкарып турат. Бул ааламдардын жаратуучусу жалгыз Аллах Таала экендигине ыраазымын. Жана ошондой эле бул жаратылышта кандай бали кырсык болсо дагы, кандай жакшы иш, жаман иш болгон болсо дагы, муну Аллах Таала башкарып турат. Аллах Тааланын хикматтуулугу менен, Аллах Тааланын адилеттүүлүгү менен, Аллах Тааланын өкүмдарлыгы менен болот деп ошол нерсеге ыраазы боло турган болсо, же болбосо анын тагдырынан кандай бир иш келе турган болсо, бул Аллах Тааланын тагдыры, Аллах Тааланын башкаруусу менен болот деп ыраазы боло турган болсо, мисалы үчүн ага бир мусибат келип кала турган болсо, бир кырсык бала келип кала турган болсо, же болбосо бирөө балалуу болбой турган болсо, же бирөө кызды болбой турган болсо, же башка бирөө уулду болбой турган болсо, ушунун баары Аллах Тааланын тагдыры менен, бул Аллах Тааланын тагдыры менен болот деп ошол нерсеге ыраазы боло турган болсо, бул ошо радиту биллахи роббан дегендин маанисинин ичине кирип кетет. Экинчиси, вабил ислами динан, ислам динин дин экенине ыраазымын деген. Бул деген шариятка ыраазы болгон. Шариятта кандай өкүмдөр болбосун, шариятта кандай нерсе карыз кылынбасын, кандай нерсе арам кылынбасын, ушул нерсенин баары бул динден деп, ушул нерсеге ыраазымын деп тутуна турган болсо, ислам динин жүрөгүндө бир кызыкчылык таппастан, мисалы үчүн намазды парыз кылган болсо, бул ислам дининдеги парыз, ушул нерсеге ыраазымын деп аткара турган болсо, же болбосо Аллах Таала аракты арам кылган, же зынаны арам кылган, же проценттен акча жейни арам кылган, ушунун баары ислам дининде арам, мен бул нерсеге ыраазымын деп тутуна турган болсо, же болбосо Аллах Таала аялдарга өз авратын жаап жүрмөлүккө, хиджаб киймеликке буйруган. Мына ушул нерсеге мен ыраазымын. Бул ислам дининде шариятта бизге парыз кылып берген деп ошол нерсеге ыраазы боло турган болсо, бул мына исламга ыраазы болгондугунун белгиси болуп эсептелинет. Мына ушул маанини өз ичине камтып кетет. Үчүнчүсү, ваби Мухаммадин набиян, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар экендигине мен ыраазымын дей турган болсо дейт. Мунун мааниси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген шарият тасыктай турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйруктарына ээрчий турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи кайсы бир нерсеге буйруй турган болсо, ошол нерсеге ыраазы боло турган болсо, жана пайгамбар кандай бир нерсени тыя турган болсо, кайтара турган болсо, ошол нерсеге ыраазы боло турган болсо, жана ошондой эле дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабар берген кайып ааламдарды тасыктай турган болсо, мейли ал келечекте боло турган кабарлар болсун, же бизге чейин бул өткөн кабарлар болсун, ушулардын баарын тасыктай турган болсо, жана ошондой эле дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өз үй бүлөсүнөн дагы, өз жанынан дагы артык көрүп жакшы көрө турган болсо, бул ошол пайгамбарга пайгамбар экендигине ыраазы болгондугунун белгиси. Ушундай деп айта турган болсо, ким радиту биллахи роббан ва бил ислами динан ва Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам набиян деп сөзүндө айтып туруп, иш амалына тасыктай турган болсо, Аллах Таала бул адамды кыямат күнүндө сөзсүз түрдө ыраазы кылат дейт. Башка риваяттарында бул адамга бейишке кирмелик важип болуп калат дейт. Албетте пенде кыямат күнүндө эмнеден ыраазы болот? Аны Аллах Таала эң жакшы билүүчү. Албетте пенде кыямат күнүндө бул бейишке киргенде гана ыраазы болот. Кыямат күнүндө Аллах Тааланын жүзүн көрүп ыраазы болот. Кыямат күнүндө тозоктон кутулуп, бейиштин рахаттарына бөлөнгөндө ыраазы болот. Аллах Таала бул пенде эмнеден ыраазы болоорун жакшыраак билүүчү. Бул пендеси кыямат күнүндө сөзсүз түрдө ыраазы кылат дейт. Демек биз бул дуаны эртең менен жана кечинде жана ошондой эле дагы кандай бир дуа болбосун, ошол дуаны кошуп айтып жүрүшүбүз зарыл болуп эсептелинет экен. Анткени биз мунун фазилеттерин эскерип өттүк. Эми сөзүмдүн аягында сөзсүз түрдө дуа кылган кезде анын шарттары бар, жана анын адептери бар, жана анын кабыл болуучу учурлары бар.
ошол нерселерге маани берип коймок зарыл. Бул дуанын кабыл болуу шарттарынан бир экөөнү айта турган болсом, биринчиде бул жүрөктө ыхлас болуш керек. Дуа кылып атканда менин дуам сөзсүз түрдө кабыл болот деген ниетте кылыш керек. Жүрөктө якын, ишенич болуш керек. Экинчиси, инсан дуа кылып жаткан инсан арам нерседен алыш болуш керек. Мейли ал күнөө болсун, же болбосо арамдан жемеликтен, же арамдан ичмеликтен алыс болуш керек. Анткени арамдан жеген арамдан ичкен адамдыкы, күнөөкөр адамдын дуасы кабыл болбойт. Үчүнчүсү, дуа кылгандан кийин аны шаштырбаш керек. Менин дуам кабыл болбодуго деп. Дуаны бир эле кылып койбостон, кайра дуа кылыш керек. Көп дуа кылыш керек. Мен кече дуа кылганмын. Ошол жетет деп таштап койбостон, балким көп дуа кылып жүрүш керек. Андан кийин дагы бир дуанын кабыл болуучу, кийинкиси бул дуанын кабыл боло турган орундарды пайдаланыштык. Дуанын кабыл болуу орундарынан бул жума күнү асыр убактынан баштап шамга чейинки. Жана ошондой эле дагы орозо адамдын дуасы кабыл болот. Орозо адам көпкө дуа кылыштыгы. Жана ошондой эле дагы мусафир адамдын дуасы кабыл болот. Бул дагы көпкө дуа кылыштыгы. Жана ошондой эле дагы ата эне өз балдарына дуа кылыштык. Бул дагы мустажап болгон дуалардын катарын толуктайт. Мен мына ушу менен сабактымды жыйынтыктайм. Субханаллах ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илlallah, астагфируху ва атубу илейхи. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва